Саадатбек Мырзакул уулу Кара пояс же жоголгон казына баяны. Сарайда катышуу, бейтааныш өлүктөр. Бүгүнкү заман. Фейзабад шаарынан түнү бою токтобой катуу ылдамдык менен Honda машинеси кумдуу ээн талаада кетип бара жатты. Алар түнү бою тыным албай жүрүшкөндүктөн таңга жуук теке жарчалуу тоонун түбүнө токтошо бир аз эс ала кетишти. Бул жактын жер шарты мен жакшы билем. Саид экөөнү түшүндүрүп кирди. Эгерде куугунчулар түнү менен бизди издеп соңубузга түшүшсө, анда алар 2-3 сааттан кийин ушул жерде болушат. А эгер биздин качып кеткенибизди күндүз билишсе, анда алар 7-8 саатта бул жакка жетип келип калышат. Аларга куйругубузду карматпоого аракет кылалы. Кой, жылдыганда. А балким бул жакка кеткенибизди билишпейт чыгар. Андай болушу мүмкүн эмес. Машиненин изи калып жатпайбы артыбыздагы кумда? Анын үстүнө Honda машинесинин дөңгөлөгү даана болуп байкалып билинип турат. Бизге асфальт жол менен жүрүүгө болбойт, анткени тигилер телефондор аркылуу бири-бири менен байланыш түзүп, Honda машинесинин баарын жөнөткөрүшпөйт. Ошондуктан төтө жол менен түндүктө карай жылып жүрүп олтурабыз. Эптеп чек арага жетсек, түнү менен болсо дагы тоо ашып өтүп кетебиз. Машина кайрадан от алып ордунан козголду. Экөөсү уктап, бирөөсү кезектешип айдап, эч жерге токтобой жүрүп олтурушту. Кандайдыр чакан айылга кирип, өздөрү да бир азга дем алышып, машинелерине бензин куюшту. Жергиликтүү элдерден бирөө да алардан шек алган жок. Ал айылда 20 мүнөттөй турушкан соң сапарларын андан ары улантышты. Тоо аралап жүрүп олтурушуп, кандайдыр бир эси жок мал сарайга келишти. Биз үчүн бул сарай эң ыңгайлуу жер. Машинени сарайдын ичине кийирип, эшигин ичинен бекитип алып, тигил самандардын арасында уктап алсак да болот. Менимче, бул жакка эч ким деле келбейт окшойт. Үчөө машинеден түшүп, сарайды айлана бир сыйра карап чыгышты. Малчынын эски үйү сыртынан эшик терезеси жыгач менен урулуп бекитилиптир. Ичине көз жүгүртүштү. Сыягы бул жакка малчынын жашабаганына бир топ жылга аяк басса керек. Ушул жер биз үчүн аябай ыңгайлуу жер окшойт. Тамактанып, жакшылап уйкубузду кандырып алалы. Таң эрте сапарыбызды андан ары улантабыз. Үчөө тең чөнтөктөрүндө толук октолуу тапанчалары бар болчу. Тигил жактан качып чыгышканда өздөрү менен кошо алып алышкан. Качкандар үчүн бул куралдар кайсыл мезгил болсо да пайдасы тиймек. Алар 1,5 сутка бою тыным албай жол жүрүшкөндүктөн аябай чарчашкан болчу. Бир аз шам-шум этип алышып, сарайдын үстүнө чыгып, айланага бир сыйра көз жүгүртүп, текшерип алышты. Эч бир жан жок экенине ишенишкен соң, сарайдын эшигин ичинен жакшылап бекитишип, калың самандын үстүнө жата кетишти. Тим эле мамык төшөктүн үстүнө жатышкандай, түнү бою мемиреп, катуу укташты. Таңга жуук мотордун күрүлдөгөн катуу добушунан биринчилерден болуп Каныбек ойгонду. Андан кийин Кахарда көзүн ача, башын көтөрүп, акырын тыңшап калды. Эмне болду? Ойгонуп кеткен Саид эч нерсе түшүнбөй, экөөнү суроолуу карады. Акырын. Каныбек анын оозун басып калды дагы, чөнтөгүнөн сактына пистолетин сууруп чыгып, эшик жакка жылып барды. Анан жылчыктан шкаалап, сырт жакка көз жүгүрттү. Бири-бирине окшош капкара 3 Мерседес үйдү айланта токтоп, ичинен куралчан кишилер сыртка чыгып жатышыптыр. Булар Хамиттин кишилери го дейм. Менимче ошондой окшойт. Кандайча бизди таап келип алышты булар. Эскуар иттер да булардай болуп шимишлеп, дароо эле издеп жетип келишпейт. Канча экен алар? Азыр кана 1, 2, 3 бардыгы 9 адам экен. Ар бирибизге 3төн туура келет. Кана, коргоно алабызбы? Кахар, сен бизге караганда атууну эң жакшы өздөштүргөн көз катар мерген эмессиңби? Эми өнөрүңдү көрсөт. Ушундайда пистолет эмес автомат же мылтык болгондо эмне? Тигилерди бирден тертелем. Мейли эми, Кудайдын башка салганын көрө жатарбыз. Сырттагылар машиненин изин кууп жүрүп олтурушуп, ушул жерге келип такалышса керек. Сактаныша үйдү айланта текшерип чыгышты. Андан соң сарай тарапка багыт алышты. Ар биринин колдорунда мылтык, автоматтар бар. Сарайдын ичиндеги үчөө пистолеттерин октоп, атканга даяр болуп турушту. Тигилер сарайдын ичинде адам барбы жокпу деп күмөн санап келатышкан. Кахар акырын экөөнү шыбырай сүйлөдү. Кана, мен 1, 2, 3 деп санайм. 3кө жетээр менен эшикти тээп ачкыла да бейкапар келаткан тигилерге ок жаадыра тыным албай атып калгыла. Эскертип коеюн, таамай атканга аракеттенгиле. Тигилер эч нерседен бейкапар ачык эле келатышпайбы? Жок дегенде жарымысын сулатканга жарайлы, ошондо анча-мынча болсо да күч тең боло түшөт. Тигилер эч нерседен бейкапар, өз ара көбүрөөп сүйлөшө, сарайдын эшигинин алдына жакындап келип калышкан болчу.
Күтүлбөгөн жерден сарайдын эшиги тарс этип ачылып кетип, ичинен 3 караан атылып чыга калып, үстөккө босток ок жаадырып киришти. Мындай күтүлбөгөндүккө тигилердин 2-3-өсү оңкосунан сайылышып, калгандары дүрбөлөңгө түшүп калышты. Дагы 2-өсү окко учуп кулады. Калган 4-өсү машина жакка качып жөнөштү. Машинеге жеткенге үлгүрбөй, жолдо бирөөсү жарадар болду. Калгандары машиненин артына калкаланышты. Жарадар болгону эптеп сойлуп олтуруп, машинеге араң жетти. Үчөө кайра сарайдын артына кирип кетип, эшигин жаап алышты. Кахардын бирден бир көздөгөнү өлгөндөрдүн мылтыгын алып кетүү болчу. Бирөөсүнүн мылтыгын өзү менен кошо сарайга ала кирди. 7 ок бата турган чет элдик мылтык экен. Ал тапанчага караганда мылтык менен таамай жазбай акчу. Бир аздан кийин машина жактагылар сарай тарапка автоматтары менен мөндүрдөй, тындырбай ок жаадыра башташты. Алар сарайдын ичинен бөлөк жагына өтүп кетишип, терезеден карап турушкан. Сырттагылар сарайдын жыгач эшигин тымтыракай чыгара аткылашты. 10-15 мүнөттөй аткылашкан соң бир азга тыныгуу жасашты. Албетте, куралдануу жагынан сырттагылар алды канча артыкчылык кылып жатышты. Бир жаман жер айлананын баары ачык болгондуктан тигилер үчүн машиненин артынан башка жерде жашырынууга жер жок болчу. Үчөө үй жакты карап турган 3 терезеге келишти. Эки жак тең жашырынып аткылашып жатышкандыктан бири-бирине ок тийгизүү кыйын болуп жатты. Алмактан салмак кезектен кезек бирине бири ок атып жатышты. Сарайдын ичиндегилерге караганда сырттагылардын октору өздөрүнө жетиштүү экени билинип турду. Ошондуктан аткылашуу учурунда сарай ичиндегилерге үстөмдүк жасай башташты. Тегилерге жооп кайтарышып, кез-кез ок чыгаргандары болбосо, сарай ичиндегилер эмне кылуулары керек тууралуу кырдаалды ойлонуштуруп жатышты. Бир аздан соң машина жактагылар гранатометтор менен аткылаганга өтүштү. Ар кайсы жерде жарылуулар болуп, сарай ичиндегилердин акыбалы кыйындай баштады. Анын үстүнө сарайдын ичиндеги самандар түтөп, аба жетишпей баратты. Кахар айланасына көз жүгүртүп, жогорку жакты карады да, шыйпырды мылтыгынын кундагы менен сындыра сарайдын үстүнө көтөрүлүп чыкты. Силер да чыккыла бияка. Кахар төмөн жактагыларга акырын кыйкырды. Бир кезде сарай ичиндеги самандар дүрт этип от алып, жалбырттап күйө баштады. Бул сырттагылардын чырактарына май тамгандай болду. Ичиндегилер качан өкүрүп бакырып, өрттөнгөн боюнча колдорун көтөрүп чыга калышат деп күтүп турушту. Сарай ичиндеги өрт уламдан улам жалбырттай күчөй берди. Бири-бирине кол сунаа сарай үстүнө артынып чыгышкан үчөө сарайдын арткы бетине секирип түшүштү. Өз ара акыл кеңеш куруша дароо 3 жакка бөлүнүп кетишти. Көп өтпөй машиненин артында жашырынып алып, сарайды автоматтары менен мээлеп турушкандарды акырын келип курчап калышты. Атышуу көпкө созулган жок, анткени Кахар алардын артынан келген болчу. Арадан 10 мүнөт өтпөй машиненин жанында 4 өлүк кыймылсыз сулап жатты. Үчөө өлүп жаткан 9-ун тең бир сыйра текшерип чыгышты да, эмне кылалы дегенге бирин-бири карашты. Жерде кыймылсыз сулап жаткандардын баардыгы бейтааныш адамдар экен. Булар кимдер болду экен? Хамит жиберген атайын куугунчуларбы же таптакыр эле башка адамдарбы? Түшүнсөм буйрбасын. Буларды эмне кылалы? Эмне кылмак элек? Тиги өрттөнүп жаткан сарайдын ичин ыргытабыз, антпесек болбойт. Артыбыздагы изибизди тазалап туралы. Тиги машинелердичи. Бирөөсүн калтырып, экөөсүн сарайдын ичине айдап кирип, өрттөп таштайбыз. Булар кимдер экенин түшүнүшпөсө да, алар өлүктөрдүн баарын сарайдын ичине сүйрөп кирип ыргытышты. Анан машинелерди да сарайдын ичине айдап киришип, өзлөрү андан уулак боло беришти. Көп өтпөй машиненин бензиндери жарыла, сарай ого бетер кара кочкул боло жалбырттап күйө баштады. Алар сарайды бир аз карап турушкан соң, кара Мерседес машинесине олтуруша сапарларын андан ары улантышты. Жол карата Каныбек өзүнчө сүйлөнүп кетип баратты. Мен өмүрүмдө ушунча көп адамды биринчи өлтүрүшүм. Кахар анын сөзүн бөлүп кетти. Сен аларды өлтүрбөсөң, алар сени өлтүрмөк. Кээде турмушта ушундай күтүлбөгөндүк болуп, бири-бирине шайкеш келтирбей таштайт. Баса айтмакчы. Силер кандай ойлойсуңар? Булар Хамиттин кишилери эмес го дейм. Алар Хамиттин кишилери болсо да, болбосо да болор иш болду. Башкалар келип кала электе, эми изибизди суутуп, бул жерден дароо көздөн кайын болушубуз керек. Кара Мерседес машинеси көп өтпөй, чоң асфальт шоссе жолго түшө, түндүктү карай зымырап кетип бара жатты. Куткаруу. Мурунку заман. Улукбекти ошол эле Фергана базарынан анча алыс эмес жердеги үй түрмөдө 2 күндөй кармашты. Жергиликтүү өкүлдөрдүн бири алтын сатып жүргөн киши тууралуу кабарланганы Ташкентке киши чаптырган болчу.
Ал жактан жооп келери менен эле Улукбекти Ташкентке алып кетишмек. Үй түрмөнүн терезеси жоон темир менен 4 чарчы болуп токулуп коюлуптур. Эшиги жыгач болгону менен сыртынан чоң кулпу бар каттуу бекитилип, кезек менен 3 жигит кайтарып турушту. Мунун артынан киши келет деп эч кимиси ойлошкон жок. Ал эми 2 күндөн бери ушул үй түрмөдөн алыс кетпей, жолон мерген акмалап жүргөн. Күндүзү ал жерде ары бери баскан киши көп болуп, үйгө жакындоого эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Түнкүсүн болсо куралчан 3 жигит кезек менен үйдү кайтарып жатышат. Бир жагынан жолонго дөбөт ит да тоскоол болуп жатты. Жакындайын десе эле анысы үрүп кирет. Жолондун максаты биринчи кезекте иттин көзүн тазалаш керек болчу. Андан соң тегил куралчандарды алып салуу жеңил болмок. Дөбөткө жакындоого мүмкүнчүлүк ала албай жатты, бирок жаныбарлардын ички дүйнөсүн, сезимин жакшы билгендиктен жолон анын жолун бат эле тапты. Күндүз 1-2 жолу эч кимге байкатпай, итке сулп эттен бир кесимден таштап кетип жүрдү. Кечке жуукта акырын өтүп баратып, итке бир кесим эт таштап кетти. Анча-мынча болсо да ит ага көнө түшкөн. Ал жакындап келатканда өрмөк тургай качан эт таштаар экен деп ага үмүттүү көздөрү менен карап калчу болду. Элдин баары кызык уйкуга кетишкен маалда түн ортосунда жолон үй түрмөгө акырын жыла басып жакындап келе жатты. Бул жолку да эмнегедир алиги дөбөт ит көрүнбөйт. Эки жагын акмалай караган жолон Улукбек жаткан үйдүн босогосунда үргүлүп олтурган кароолчуну көздөй акырын акмалап үй арты менен жашына басып келатты. Бир кезде күтүлбөгөн жерден алиги дөбөт ит чыга калып, жолонду карай арсылдап үрүп кирди эле, жолон бир ордунда каккан казыктай катып калды. Уктап жаткан кароолчу ордунан атып тура калды да, айланасына бир сыйра көз салып, эки колун керип чоюп, оозун кери ачып эстип алды. Дөбөт итке ишенгендей аны бир карап коюп, кайра эски ордуна олтура кетти. Анан оңдонуп жатып алып, кайрадан уйкуга көчүлдү. Темир торлуу терезенин алдында дагы бирөөсү уктап жаткан болчу. Үчүнчүсү болсо көрүнбөйт. Жоломан китепте мергенчинин аты ушинтип эки башка болуп жазылыптыр. Бирде Жоломан десе, бирде Жолон деп. Кыскасы окуп кете бериңиздер. Бул жерди ызы-чуу кылбай, акырын тынч, Улукбекти куткарып алып кетүүнү ойлоп жаткан. Кандай болсо да артынан дароо куугун түшөргөнгө мүмкүнчүлүк бербеш керек. Ошол себептен Жолон баардыгын алдын ала ойлонуштуруп, план түзүп койгон. Койнунан сулп эт алып чыгып, акырын иттин алдына таштады. Күндүзү анын колунан эт жеп калган анча-мынча болсо да көнө түшкөн ит үргөндүн ордуна тескерисинче, кожоюнуна шыйпаңдагандай, Жолонго үмүттүү көздөрү менен карай, куйругун шыйпаңдата кетти. Ага эч ким анча көңүл бурбагандыктан ачка болчу. Бир тилим эт таштады эле, дароо лап эте сугунуп ала койду. Анан экинчисин, үчүнчүсүн таштап, улам жакындап келип олтуруп, колун акырын созуп сылап эркелеткенге өттү. Иттин кожоюну мындай мамиле жасап эркелетчү эмес, атүгүл тамакты деле жакшылыктуу берчү эмес. Ачуусу келгенде камчысы менен аны чаап, кууп да жиберчү. Жолон акырын сылап, эркелетип, жоошунтуп, атып, иттин мойнуна моюнтук салды да, ары көздөй ээрчитип кетти. Байланып турган эки аттын жанына жетилеп келип, жипти аттын ээрине байлап, ага дагы акырын этти кесип таштап койду. Ит ак көңүл адамга кадимкидей көнө түштү. Жакшылап көңүл бөлүп караса, жакшы ит болчудай. Жолон ичинен ушуну ойлоп койду. Эски ордуна кайрылып келгенде, үчүнчү кароолчусу да пайда болуп калыптыр. Экөөсү болсо эч нерсе сезбей уктап жатат. Биринчи кезекте туруп жүргөндөрүнүн көзүн тазалаш керек болчу. Ал эми эч нерсе сезбей уктап жаткандардын жарасы жеңил эле. Караңгы жер менен жыла басып, ага жакындап келип, бери бурула бергенде аны мылтыктын кундагы менен башка чапты. Ал каттуу бир онто бала жерге кулап түшкөндө, терезенин түбүндө уктап жатканы ойгонуп кетип көзүн ачты. Бет маңдайында турган караанды көргөндө эч нерсе түшүнбөй, шашкалактай ордунан турууга аракет жасады. Башка каттуу жеген соккудан ал дагы эсин жоготуп койду. Үчүнчүсүн болсо ошол уктап жаткан боюнча эле эсине келтирген жок. 3 жерде сулап жаткан кароолчуларды жип менен каттуу байлап салды. Антпесе эсине келгенде учурда ызы-чуу түшүп, арттарынан куугун салышмак. Үй түрмөнүн кулпусун арыдан бери сындырып жиберди да, эшикти ачып, ичине кирип барды. Караңгыда эч нерсе көрүнбөйт. Ар кайсы жерди сыйпалап, Улукбек деп акырын шыбырап, туткунду издей баштады. Улукбектин уйкусу каттуу болчу. Жолондун кирип келгенин да сезбей, бурчта уктап жаткан.
Өзүн кимдир бирөө жулкулдатып ойгото баштаганда көзүн ачып, эч нерсе түшүнбөй, айланасын карады. Улукбексиңби? Ооба, сен кимсиң? Болтур өйдө, кеттик. Жоломан анын байлануу колун арыдан бери чечип жиберди. Ошондо гана эсине келген Улукбек жанталаша ордунан козголду. Сыртта байлануу турган үчөөнү үйдүн ичине сүйрөп киришип, эстерине келишсе кыйкырышпасын деп, ооздорунда чөпүрөк менен таңып салышты. Алардын арттарынан жаап, бекитип, байлануу турган аттарга жылып барышты. Ит жолонду көргөндө эсин көргөндөй шыйпаңдай кетти. Аттарына ары-бери мине калышып, бет алды карай чаап жөнөштү. Көп өтпөй алар караңгылыкка сиңип кетти. Алар менен кошо дөбөт ит да ээрчип кетип бара жатты. Кызык, тигилер ушул анча-мынча эле алтындарымды көрүп алышып, мени чириген бай болушум керек деп ойлоп жатышат. Тигил үңкүрдө көрүстүндөгү алтындарды көрүшсө, таза эле чалкасынан кетишме экен го? Же чын эле мен алтындардын баркын жакшы билбей жатамбы? Балким мен алардын кадырын жакшы биле албай жаткандырмын. Күтүлбөгөн жерден эле эч эмгек кылбай, ушунча байлыктын кожоюну болуп калуу чын эле алардын кадырын мага билгизбей жаткандыр. Анткени артыбыздан куугун түшсө эле алтындарыбызды аларга чачып киргенбиз го. Улукбек өзүнчө ушуларды ойлоп бара жатты. Жолдогу атышуу. Бүгүнкү заман. Эми кайрадан эски жолубуз менен жүрүп олтурушубуз керек экен да. Машиненин рулунда олтуруп бараткан Каныбек жанындагыларга кайрылды. Канча калса да экөөңөр жергиликтүү эмессиңерби? Бизге караганда жолду, жер шартын жакшы билесиңер. Жер шартын го жакшы билебиз, ал эми Хамит менен Рашидтен кантип кутулуп кетебиз? Алардын Ауганстандын ар бир жеринде өз кишилери бар. Аман эсен бул жактан чыгып кетүү биз үчүн өтө эле кыйынга турат. Кахар өзүнчө санаага батып кетти. Баарынан да карындашыма жаман болду го. Менин кайда жүргөнүмдү айтасың деп, аны катуу кыйноого алышпаса болду. Жолдогу адамдардан Хамиттин адамдарына жолугуп калсак, эмне кылабыз? Саид ортого кийлигишти. Ошондуктан өтө сак болушубуз керек. Башка кийинип, кара көз айнек тагынып, чачтарыбызды таптакыр кылып кырдырып таштайлы. Анын үстүнө машинеда башка эмеспи, биздин машинени токтотпос. Көп өтпөй кара Мерседес машинеси асфальт жол менен жүрүп олтуруп, кандайдыр айылга кирип келди да, токтобостон андан ары жүрүп олтурду. Тамактанганы ашкана издешип, эч жерден таппай коюшту. Ал эми жергиликтүү эл болсо, алар менен сүйлөшмөк турсун, үрөйлөрү учуп, жаа бою качып атышты. Бир нерсе сурайын деп машинелерин токтото калышса, үйлөрүнө кире качышып, эшиктерин, короолорунун дарбазаларын бекитип алганга шашылышууда. Буларга эмне болгон? Чоочун адамдардан коркуп, же деп жүрөктөрү түшүп калышканбы? Үчөө эптеп олтуруп, көчөдөгү бир жаш кызды кармап алышып, алдап соолап түшүндүрүп, жолго тамак аш сатып алышты. Айылдан чыга бергенде аларды кандайдыр бир машине кууп жетип токтотту. Үчөө сактаныша, куралдарын атууга даяр кылып турушту. Сарайда өлгөндөрдүн дагы автоматтарын ала кетишкен. Башы тасырайган толмочунан келген киши машинеден чыга калып, бери көздөй жүгүрүп келди. Анан машинедеги үчөөнү көрүп, таң кала ордунан катып туруп калды. Кечирип койгула. Силерди мен башкалар менен чаташтырып алдым окшойт. Эч нерсе эмес, боло берет. Тегилер Мерседести от алдырыша, андан ары сапарларын улап кете беришти. Мен бир нерсеге таң калам. Рулда олтурган Каныбек тигил экөөнү кайрылды. Элдердин баары эмне ушунчалык эле коркуп, жалкоо отпой болуп калышкан. Согуш эбакта эле бүтпөдү беле? Менимче булар чоочун адамдардан коркпой эле машинеден коркуп атышат. Бул машинедеги кечөөкү биз өлтүргөн куралчан адамдар эмне болгон кишилер экенин биз кайдан билебиз? Балким алар жергиликтүү элдердин үчүн алган каракчылардыр. Кыскасы, биз түшүп бараткан машинеда сол машина эмес. Алиги айылдын четинен кууп келген машинеда бизди жөн токтоткон жок. Бул машинени таанып, анан артыбыздан кууп келди. Анан ичинде башкалар олтурганын көрүп кечирим сурап калып калбадыбы? Ал бул машине тууралуу өз кишилерине кабар берип коюшу мүмкүн. Анда эле иш чатакка айланды дей бер. Мерседес ылдамдыгын дагы катуулатып, сапарларын андан ары улады. Кахар жаңылбаптыр. Анын айтканын баары туура чыкты. Көп өтпөй эле кара асфальт шоссе жолдо арт жактан өздөрүнүн машинесине окшош 3 кара Мерседес машинеси пайда болду да, жарыктарын өчүрүп күйгүзүп, токтогула деп белги бере баштады. Жок, токтогонго болбойт. Булар же ушул машиненин кожоюндарынын адамдары, же тигил Хамиттин кишилери. Эгер Хамиттин кишилери болсо, бизди жөн гана өлтүрүп коюшат. Аларга экөөбүздүн тоскоол кылгандан башка эч деле керегибиз жок. Ал эми Саид болсо керектүү киши. Алтындардын кайда жашырылгандыгын андан башка эч ким билбейт. Келе, биякка олтур да рульду мага бер. Кыйын болсоң жетип көрсүн. Кахар Каныбекти жанына олтургузду да рульга өзү олтурду.
Эгер тегилер ок чыгара турган болушса, силер да жооп кайтаргыла автомат менен. Бизден уулагыраак жүрүшкөндөй болушсун. Алдыда бара жаткан Мерседес машинеси болгон ылдамдыгы менен алдына карай атырылып учуп жөнөдү. Бир аздан кийин арт жактагылар да ошондой эле ылдамдык менен тегинин соңунан түшүштү. Жол кенен, асфальт, анын үстүнө ары бери өткөн машинелердин да кыймылы аз болгондуктан биринин артынан бири куушкан машинелер өтө эле катуу ылдамдыкта кетип баратышты. Кокусунан алдыларынан чыга берген машинелер тегилерге жол бошотуша, жолдун четине чыга берип же атайлап өткөрүп жиберүү үчүн токтоп калып атышты. Арт жактагылар бирде жакындап, бирде алыстап кетип, катуу ылдамдыктардан жазбай куушуп жүрүп олтурушту. Көз ачып жумганча эки айылды аралап өтүштү. Кайрадан ээн талаага чыгышканда арт жактагылар машинеден баштарын чыгарып алышып, пистолеттери менен аткылай башташты. Аларга жооп кылып Каныбек менен Саид автоматтар менен аткылашты. Ошондо гана жакындап өтө чукул келип калган мерседестер кайрадан артта калып, өздөрүнөн анча-мынча алыстай беришти. Бул түрлөрүбүз менен бир сутка болсо да куушуп жүрө берчү дейбиз. Андан көрө бир нерсе ойлоп табышыбыз керек. Антпесе тегилер куйрук болуп артыбыздан калбай ээрчип жүрө беришет. Эмне кылалы анда? Булардан куйругубузду кантип үзөбүз? Өзүм да билбей турам, минтип кууша бергенден пайда жок. Баары бир эртеби кечпи буларга кармалып калышыбыз да мүмкүн. Күтүлбөгөн жерден машине жайлай баштады. Анан жолду бөгүп туурасынан токтоду. Үчөө үч автомат алып машинеден атып чыгышты. Арт жакта кууп келаткан машинедегилер тегилерге 30 кадам жетпей машинелерин токтотушту. Анан баардыгы жабыла сыртка чыгышты. Ар бир машинеде экиден болгону 6 эле турбайбы? Анын үстүнө булардын ар биринин колдорунда тапанча, бизде болсо ар бирибизде автомат. Булардан эмне качтык экен? Бир аз турушкан соң өз ара сүйлөшө, тегилер кайрадан машинелерине олтурушту да катуу ылдамдык менен биринин артынан бири ээрчише үчөөнү качыра беришти. Бирок мөндүрдөй жааган окко туруштук бере алышпай, кайра артка чегинүүгө мажбур болушту. Үчөө үч автоматтын абоймалары түгөнгөнчө аткылашты. Үч мерседестин айнектери быркырап, ичиндегилердин баары окко учуп, бир гана адам жаратар болуп калыптыр. Ал дагы сүйлөгөнгө дарманы келбей, кансырап, араң жан жатты. Саид анын чекесине пистолет такап туруп, машаны басып койду эле тарс эткен үн чыгып, тегинин башы шылыктай түштү. Өз ажалдарын өздөрү ээрчите ушунча убакыттан бери, аралыктан бери эмнеге кууп келишти десең? Саид өзүнөн өзү ыраазы болгондой мыйыгынан жылмайып койду. Алар ал жерде көпкө кармалышпады. Өлүктөрдү жол боюна калтырыша, үчөө сапарларын андан ары улашты. Бирок аларды алды жакта мындан да кыйынчылык, каргаша күтүп турганын сезишкен жок. Үңкүрдөгү курчоо. Мурунку заман. Бейтааныш соодагерди жерден чуксаңар да, көккө көтөрүлүп же жердин 7 кабат түбүнө кирип кетсе да тапкыла. Биз көп жылдан бери убараланып издеп жүргөн жоголгон казынанын учугу ушул адамда. Жалаң алтын буюмдарды жөнөкөй буюм саткандай болбогон эле бааты сатып жүргөн бул адам соо адам эмес. Анын үстүнө мунун ичинде казынага тизмеге кирген буюмдар да жүрөт. Алтындардын каякта экенин бир билсе, ушул гана билет. Аны кайдан болсо да тапкыла. Ташкент тараптан ушундай буйрук келген болчу. Базарда алтын сатып жүргөн жашы 40тан өтүп калган бейтааныш киши тууралуу кабар кыргыздарга да жеткен. Андан сырткары ал жигитти тажик менен уйгурлар дагы издей башташкан. Бул мезгилде эч нерсе менен иштери жок, Жолон менен Улукбек тоо арасында өздөрүнүн үңкүрүндө олтурушкан. Мындай таза алтындан жасалган буюмдарды базарга алып чыгып сатканга болбойт болчу. Бирөө болбосо бирөөлөр сени өлтүрүп кетишет. Өзүбүзгө өзүбүз көр казып жатабыз. Базарга сатпагандан каяка сатам? Буларды пайдасыз жер алдында, көр алдында басып жата бергенде не пайда? Алтындардын убайын көрбөсөк анда эмнеге кожоюну болуп жүрөбүз булардын? Ушунча болуп тоо арасындагы менин үңкүрүмө бир дагы адам келген эмес. Эмичи, бул жер кандуу үңкүргө айланып бара жатат. 12 орус солдаттары да так эле ушул жерден өлүштү. Алардын кишилери эмне буларды издеп келбейт деп ойлойсуңбу? Эртеби кечпи баары бир бул жерге келишет аларың. Ал эми үңкүрдөгү алдагы сен базардан сатып келген буюмдарыңды көрсө, шек албай койбойт. Аман сообузда башка жакка жер которолу. Башка каякка барабыз? Мен бир эң жакшы жерди билем. Ал жакка адам баласынын аягы басып көрөлүк. Тээ мөңгүлүү бийик тоо арасында. Аякка жетүү да кыйын, эч ким да барбайт. Эң жакшы үңкүр бар. Ал жакта тынч жашайбыз. Эч ким тоскоолдук кылбайт. Эл аягы жетпеген тоо таштын арасында жашагандай, биз жапай тоо жаныбар эмеспиз да. Анда бул жарык дүйнөдөгү жашоонун эмне маңызы бар?
Андай боло турган болсо, анда бизге алтындардын керегине тоо таштын арасындагы кулжалар менен жүрө берели, жапай адамдардай болуп. Анда эмне кылалы дейсиң? Адам болгондон кийин адамча жашаш керек. Бул алтындарың бизде адамча жашаганга мүмкүнчүлүк бербейт. Бизге тынчтык да болбойт. Эми сен базарга түгүл айылдарга да жакындап бара албайсың. Дароо эле кармап алышат. Кармалдың дегиче ишиңдин бүткөнү. Бүт алтындарыңдан ажырайсың. Бул алтындарды издебеген адам жок азыр. Биягы биринчи кезекте өзбектер, тиягы тажик менен кыргыз кыпчактар, уйгурлар, түгүл кытайлыктарда жоголгон алтындарды издешип, дайындарын таппай жүрүшөт. Алтындардын баардыгын аттарга жүктөп алып, таптакыр бизде эч ким билбеген алыс жактарга кетпейлиби? Ушунча алтындар менен алыс каякка бара аласың? Алтындар менен каякка барсаң да мамайдын көрү. Ал жакта деле ушундай көрүнүш болоору ажеп эмес. Мындай узай электе эле кармап, бирөөлөрдүн жеми, олжосу болосуң. Экөө өз ара келише алышпай, жалпы тил табыша алышпай жатышты. Аңгыча экөөнүн талашы күтүлбөгөн жерден эттин үргөнү бузду. Экөө тең мылтыктарын колдоруна алыша, сыртты карай умтулушту. Убакыт түштөн ооп калган учур болчу. Күтүлбөгөн жерден сырттан бирөөнүн дарылдаган үнү чыкты. Үңкүрдө ким бар? Бери чыккыла. Силердин кыйын, көз катар мерген экениңерди албетте билебиз. Бирок каршылык көрсөткөндөн майнап чыкпайт. Курчоодосуңар. Үңкүрдөн эч жакка качып кете албайсыңар. Айлана бир пазга жымжырт боло түштү. Экөө бирин-бири карап калышты. Булар кимдер болду экен? Же кечээ келишип, бизди атайын келишибизди күтүп, аңдып турушканбы? Мандай болушу мүмкүн эмес. Үңкүрдүн ичинен эч нерсеге тийбептир. Булар из кууп келишти болуш керек. Сен туруп тур, мен баш багып карап көрөйүн сырттагыларды. Жолон Улукбекти үңкүргө калтырып, өзү сыртка чыкты. Силер кимсиңер? Силерге эмне керек? Суроону силер эмес, мына биз беребиз. Аман калабыз десеңер, сөз сүйлөбөй, мылтыктарыңарды таштап, колуңарды желкеңерге кармай, бирден чыккыла. Каршылык көрсөтө турган болсоңор, баардыгыңардын өмүрүңөр ушул үңкүр ичинде калат. Жапай жандыктарга жем болуп. Жолон колундагы мылтыгын таштабастан, өзүнөн 20 кадамдай алыс жерде таштарга далдаланып турушкан караандарга көз жүгүрттү. Баардыгы окшош кийинишкен орус солдаттар экен. Көз болжол менен эсептегенде 30га чукулдап барып калат окшойт. Бири да калбай, баардыгы тең мылтыкчан. Айткылачы, бизден силерге эмне керек? Көп сүйлөбөй биздин айткан буйруктарды аткар. Болбосо, бирөөсү коркутмакчы болдубу, айтоор мылтыгы менен Жолонду карай атып жиберди. Жолон ийинин баса, кайра үңкүргө кере качты. Бери жакта жашынып турган Улукбек ага жетип келди. Эмне болду? Атып жибериштиби? Эч нерсе эмес, ийинимде ок чырпып кетти. Жеңил жара. Булар бизди бул түрлөр менен согуйшпайт. Өткөн жолу өлгөн 12 орус солдаттарынын изи менен келишсе керек. Туткун кылып алышкан күндө да бизди тирүү калтырышпайт. Ал эми алтындар бизде бар экенин билишсе, бүт байлык тигилердин колуна өтөт. Анда эмне кылышыбыз керек? Улукбек айласы кеткендей Жолонго суроолуу карады. Жолон деги эле шашкан жок. Кан агып жаткан ийинин чөпүрөк менен байлап, өзү таңып алды. Буларды үңкүргө киргенге мүмкүнчүлүк бербей, караңгы киргенче кармаш керек. Анан айлана караңгы болгондо анын жолун табабыз. Сырттан дарылдаган алиги кишинин үнү кайрадан заң этип жаңырды. Үңкүрдөгүлөр, силерди күткөндөй убактыбыз жок. Эгерде азыр дароо чыкпай турган болсоңор, аткылай баштайбыз. Буларды үңкүргө колдон келишинче баш бактырбаш керек. Жолон тегиге акырын шыбырап сүйлөдү. Экөө эки жерге чоң таштын түбүнө жашынышты да, экиден мылтык алышып, октоп, тигилерди күтүп жатышты. Бир аз убакыттан соң сырттагылар үстөккө босток үңкүр ичиндегилерди тарсылдатып, мылтыктары менен аткылай башташты. Көп өтпөй босогодо 2-3 орус солдаты пайда болду эле, үңкүр ичинен чыккан окко жашырынганга да үлгүрө алышпай, оңкосунан сайлышты. Ар жакта келатышкандар кайра артка чегиништи. Сырттагылар кайрадан аткылай башташты, бирок кайсыл жакта аткылап жатышканын өздөрү да билишкен жок. Анткени үңкүрдүн ичи караңгыраак болуп, эч нерсе көрүнбөйт болчу. Ит жактан да жооп кылып, кес-кес атып коюп жатышты. Сырттагылар 2-3 жолу үңкүргө кирүүгө аракет кылыша, босогого жеткенде эле 3-4 өлүктү калтырышып, кайра артка кетип калышты. Атканынан жазбаган Жолон мерген босогого баш баккандардын бирин да соо койгон жок. Сырттагылар бир азга тынчып, жоошуй түшүштү. Бир топ убакыт өткөн соң, алиги дарылдагандын үнү кайрадан өрөөндү жаңыртты. Үңкүрдөгүлөр, менин сөзүмдү уккула. Силер баары бир бул жактан аман чыга албайсыңар. Бизде бир шарт бар. Ошону аткарсаңар, баарыңар аман каласыңар. Эмне шарт? Айта бергиле.
Бери жактан жолон мерген тегилерге кайрылды. Силерде алтын бар экенин билебиз. Эгер ошол алтындарды өз ыктыярыңар менен берсеңер, аман каласыңар. Бергиңер келбесе, алдагы жактан бириңер да тирүү чыкпайсыңар. Жакшылап кабыргаңар менен кеңешкиле. Жолон менен Улукбек өздөрүнчө кеңеше башташты. Эптеп кандай болсо да убакыттан утушубуз керек. Мен бул жерде мылтыкты октоп, жашынып турам, сен болсо тигил жердеги алтын чөйчөк, кумура, ар кандай идиштерди сыртка алып чык да үңкүрдүн оозунан анча алыс эмес жерге коюп кой. Аларды азгырып, алаксытып көрөлү, кимиси батынып алтындарга келе алар экен. Мени атып таштасачы. Алдагы колуңдагы алтындарды көрүшкөндө эч кимиси даап ата алышпайт. Өзүңдү таанытпай бетиңе чүпүрөк байлап алганды унутпа. Болуптур. Улукбек 5-6 алтын буюмдарды алды да эки колуна кармай сыртка жөнөдү. Айлана жымжырт болуп калды. Ал үңкүрдүн оозунан 3-4 кадамдай ары жылып барды. Анан бардыгынын көздөрүн кычыштыра ортодогу ачык жерге, анча чоң эмес таштын үстүнө кыдыракей кылып тизип коюп койду. Азыр дагы алып чыгам дегендей белги кылып, кайра үңкүргө кирип кетти. Ошол боюнча ордуна барып жашынып алды да кайра чыккан жок. Сырттагылар аларды көпкө күтүштү. Бир топ убакыттан кийин солдаттардын 3-4-өөсү таш үстүндө турган алтын буюмду карай чуркап жөнөштү эле, жолон бардыгын тең бут аткандай терип салды. Алиги дарылдаган үн кайрадан кыйкырып кирди. Болдубу? Ушул элеби болгон алтындарыңар? Эгер чындап эле аман калгыңар келип үмүттөнсөңөр, дагы алып чыккыла алтындарыңарды. Мынакей, болгон алтындарыбызды алып чыгып силерге бербедикпи? Эми өзүңөр келип алып алгыла. Бир пазга жымжырт болуп түштү. Сырт жактагылар өз ара бир нерселерди талкуулашып, кыжы-кужу сүйлөшүп калышты. Анан 3-4 солдат ортого атып чыгышып, таштын үстүндө турган буюмдарга жеткени чуркап жөнөштү. Бирок ага жетпей эле төртөө төрт жерге жалпый түшүштү. Ок таамай тийгендиктен ошол жер кучактаган боюнча былк этишкен жок. Сырт жактагылар үңкүрдүн оозун карай кайрадан окту мөндүрдөй жаадыра башташты. Үңкүр терең болгондуктан ар жагы анча көрүнбөй, сырттагы солдаттар туш келди бужумолдоп аткылап жатышты. Бир аздан кийин эки жагын тең дымып калышты. Жетекчиси буйрук бердиби айтоор эки солдат жашынган жерлеринен чыгышып, акырын сактаныша таштын үстүнө жалчулт этип, көздү азгырып, арбап турган буюмдарды көздөй жылып келатышты. Ташка эки кадам калганда үңкүрдүн оозу жактан тарс эткен үн чыгып, алдыда келатканы жерге оңкусунан сайылды. Арткысы болсо дароо кайра артка бурулуп качып жөнөдү. Бирок жашынган жерине жете бербей, ал да эт бетинен кулады. Сыртта жашынып турушкан солдаттар кичине сестенише, бери ачыкка чыкканга даабай турушту. Бир кезде жолон мерген ортону карай акырын сойлоп келатышкан караандарды көрүп, акырын четинен бирден терип атып кирди. Алтындарга жаңыдан колун созуп келаткан солдат ошол таштагы алтындарды кучактаган боюнча кулады. Солдаттар үңкүрдү түтөтүп, ичиндегилерди сыртка чыгарууга мажбурламай болушту. Эки-үчөөсү чырпык, чийлерди алып келип, үңкүрдүн оозуна ташташты. Алар от тутандыра алышпай, көпкө убарланышты. Анткени от койгону келаткандарын эле жолон сулататып жатты. Бир кезде от тутанып, чырпыктар күйө баштады. Күн ачык болгондуктан чырпыктар түтөбөй, бат эле күйүп кетти. Арадан бир топ убакыт өткөндө окту мөндүрдөй жаадырыша, үңкүрдүн ичине жабылып киришкен солдаттар жер сыйпалап эч кимди таппай калышты. Бул мезгилде тигил экөө жер алдындагы оюкка кирип, оозу чоң таш менен жаап, башка жагы менен сыртка чыгып кетишкен болчу. Экөө ары жактагы ойдуңчада бир жерде үймөлөктөшкөн аттарды кайтарып турган солдаттардын ээсин оодара чабышып, бүт болгон атты дүрбөтө айдыша, кокту менен төмөн карай түшүп кетишти. Эч нерсеге эле салбаган үңкүрдөгү солдаттар напсилерин токтото алышпай, таш үстүндөгү алтын буюмдарды талаша, кызыл чеке болуп мушташып, согушуп жатышкан болчу. Алтындын азарты менен айланага билинбей көгүм кирип келатканын эч кимиси туюшкан.